Бүгін біз интервьюімізді баштайбыз. Бүгін бізде қонақта семейный паралар, жаш семейный паралар. Біздің проектіміздің жеңүүчүлөрү Тимур жана Гүлшайыр. Жакында эле жазылышты. Канча болуп жазылганыңарга? 2 ай болуп. 2 ай болуптур. Бүгүнкү биздин каталогубуздун жыйынтыгы менен Анталиянын путевкасын утуп алышты. Давайте өзүңөрдү тааныштырып кетсеңер, кайда иштейсиңер, канча болду Арифемге жазылганыңарга, эмнеге Арифемге жазылдыңар? Ошол жөнүндө. Саламатсыздарбы? Менин аты-жөнүм Эрматова Гүлшайыр, 15%деги менеджер. Мен буга чейин Арифлейм компаниясына чейин кафеде шеф-повар болуп иштеген, иштеп жүрөм азыркы маалда дагы. Арифлейм компаниясына жазылганыма 1-2 айдын жүзү болду. Арифлейм компаниясына коюлган условиясын аткарып, Анталияга путевка утуп алдым. Сиз кайерде иштейсиз? Эмнеге Арифемге жазылдыңыз? Менин атым Сатыбалдиев Тимур. Мен өзүм шиномонтажда иш кылам, машиналардын балаларын алмаштырып. Буга чейин биз Арифлеймге кандай келип калган себебибиз келинчегим семинарга барган. Семинар аркылуу видеолорду алып келип, ошол видео аркылуу көрүп, ошодон кийин ушул жака келип уже иштеп калдык. Иштегенибизге 2 ай болду. 2 айдын ичинде жакшы результаттарды кылып атабыз. Ийгиликтер өсүп атат. Биздин командага кошулуңуздар. Кандай пландарды коюп атасыңар? Эмнеге Арифемге келдиңер? Мен уктум, жана бизде биякта школа болгону силер айттыңар. 3-4 компанияга барып көргөнбүз. Именно эмнеси менен силерге Арифем жакты? Арифлейм эмнеси менен жакты? Бизге биринчиден эле плюс жагы. Эмнеге силер компания издедиңер? Башка жумушуңар жакшы экен, жакшы эле айлык алат экенсиңер, да? Менин угушум боюнча. Бизде жана биз Сайдмурат Аббасовдун тренингинде жүргөндө дагы Сайдмурат Аббасов да айткан да. Если будущий иш болуп, чтобы бала чакаңа калып же бир нерсе кыла турган болсоң, сетевой маркетингде иште. Ошол жерди көбүрөөк мындай жакканынан бир жагынан окуп түшүнгөнүбүздөн ошо сетевой маркетинг издегенбиз өзүбүз. Несколько компанияларга бардык, карасак эң подходящий ошо Арифлейм болду да бизге. Мен толуктап кетмекчимин. Ушул малга чейин Арифлеймге келге чейин 3-4 компанияны эме кылып көрдү, андай изилдеп, барып, сүйлөшүп, маркетингден ошол ал жерде ошо эми атын атабай эле коеюн. Өзүң биринчи акчаны вложить этип келсең, иштеп келсең кете аласың, болбосо минустан түшүп калат экенсиң. А бул жерде бесплатный регистрация болот экенсиң, бир сом акчаны коротпойт экенсиң. Бул жерде эмнеге иштеп калдык? Потому что биринчиден биз балдарыбызга наследство. Бул жерде именно ошо мүмкүнчүлүк жакты. Ошо мүмкүнчүлүк жакты. Путешествияларга барганы жакты. Мисалы, региондук иштер менен иштеп жүрсөк, бир коробкада эле зарплата до зарплата болуп жүрө беребиз. Жашообузду алмаштыргыбыз келди. Элдер барган жака бизде да барып, сонун ийгиликтерге жетишибиз керек. Мен силерге суроо берейин деп жүрөм да, азыр деп чечтим да, например, от зарплаты деп атасыңар да. Силердин жашооңор мурун Арифемге чейин кандай эле? Азыр эмнеси менен өзгөрдү? Эмнеге именно вот наследство, именно силерди ким чакырды, эмне ошону айтканда кайсы видеону көрдүңөр? Сиз Тимур айке. Биз основной ошо иштеп жүргөндө биринчиден эле ойлодум, ошо мурунку бизнестерибизди биз балдарыбызга калтыра албайбыз. Биринчиден. Бизнесиңиз бар? Мен ушун боюнча Москвада, Экинчиден кандай десем, каждый день переживания, ой. Өзүң бар жок болсоң, бизнесиң жок да. А бул жерде команда создавать этсең огромный, значит өзүң кайсыл жакта болбогун, каерде болбогун ишин кете берет и командаң кошо иштей берет. Самый главный бул жерде огромный команда создавать экен. Мен түшүнүгүм боюнча, анан эң эле жаккан жери ушул наследство калтырыш, келечекте балдарыбызга калтырыш. Ошол бизнес. Сиз кайсы видеону жолдошуңузга көрсөттүңүз? Ошо Арифемге сизди колдоп, обычно бизде аялдарды сразу колдоп кетпейт да. Арифемде негизи башка компаниялар деле колдобойт. Арифемде деле колдоп, мындай эме кылгандар аз, бирок именно кайсы видеону көрсөткөнүңүз үчүн сизди колдоп кетти? Мен башынан баштап айтып кетсем, бул компанияга автоандака алып келген. Чакырып спонсоруңуз, информация наставлениңиз. Офиске келдим.
келип уктуу мүмкүнчүлүктөрүн башкалардын уктуу бир эки күн эме кылып күйөөмө айтып айтпадым эле анда. Анан менде бир билет бар деди. Элбана эжебиздин 10 жылдык юбилейине бардым. Ошо билетке күйөөмөн уруксат алып автонака болуп бардык. Барганда ошол жерде компанияда иштеп жүргөндөрдүн адамдардын семейный болуп иштеп жүргөн кандай ийгиликтерин көрдүм. Сол путешествиялар, наследстволорун полный маалыматтарды алып, керектүү жерлерин видеого тартып алдым. Ошону жыйынтыктап экен күйөөмө көрсөттүм, айттым. Эртесин саат эле күйөөм келип жазылып, ошодон бери иштеп баштадык. Элдерге окшоп тормозителдик болбой калабы, болсочу, болбой калсачы дебедик. Потому что биз Саидмурат Давлатовдун тренингтерине барып катышып окуп жүргөн үчүн бизнес тууралуу маалыматыбыз жакшы. Молодцы. Чында мындай бизде семейный паралар аябай эле аз. Тем более тренингтерге өзүн издеп, өзүн өнүктүрүү боюнча тренингтер азыр көп эле болот, бирок мындай башка жумушта иштеген адамдар барбайт да, көбүнчө сетевойдо иштеген же болбосо бизнеси бар адамдар барат. Силерде реально мындай өзүңөрдү өнүктүрүүнүн ошого муктаж болуп ошондой нерселерге барыпсыңар да, молодцы. Эми сиздерге дагы бир суроо, кандай пландар менен иштеп атасыздар? Азыр дагы бир жолу айтайын, булар бизде атайын проектибизде, Dream Express проектибизде Анталияга путевка коюлуп атат. Ар жумада бирден победитель болот. Ушул жумада биздин экинчи каталогубуздун жыйынтыгы менен жаңы жеңүүчүлөр, булар семейный паралар, Тимур жана Гүлжан, да? Гүлшай. Кечиресиздер. Утуп алышты, куттуктап койсок болот. Максатыңыздар дальше каяка, эмне кыласыңар? Кандай пландарыңыздар бар? Биздин пландарыбыз ушу биринчи очередь эле команда создавать. Не только бул командамыз, Кудай кааласа биздин оюбуз армия создавать. Армия, огромная армия создавать. Сиздики? Деди эле ошо күйөөм айтмакчы, огромный команда түзүп, активный иштеп, сонун результаттарды көрсөтөбүз. Ушу 2019 бриллиантовый директор болобуз деп план койгонбуз. Бриллиантовый сейчас койгонбуз 2019. Молодцы. Бриллиантовый директор это ким деген булар? Золотой директор. 250 миңден алган доход бар. Дагы бир суроо, акыркы суроо болсун. Адамдарды кантип чакырып келип атасыңар? Эмне жөнүндө айтып атасыңар? Адамдар эмне жөнүндө? Биринчи очередде үч жагын айтам. Башка магазиндерден алган болсоң сага бир нерсе бербейт. Бир нерсе төлөп бербейт. Булар менен сага төлөйт. Просто магазинин алмаштыр, ошол. Өзүңө керектүү бүт нерсе, 1000 түрлүү продукциясы. Дарылар бар, өзүңө керектүү витаминдар бар деп ушинтип объяснять этем. Түшүнгөндөр түшүнчү. Мен просто бир эле адамга айтып койбойм. Айтайберем, жок дегенде бир күндө 100-200 адам. Жок дегендер да болобу? Болот, конечно. Негативдер өтө көп. Нет дегендер көп. Зато неттердин арасынан yes дегендер чыгып атат. Рахмат. Силердин алдыңарга пландарыңарга жеткиле ушул жылы кандай максат койсоңор? Мындай интервьюлар дайыма болуп турат, Кудай кааласа. Ийгилик. Главное еще командаңардан дагы ушундай жеңүүчүлөрдү чыгаргыла. Келечегиңер кең болсун. Кандай максат койсоңор ошого жеткиле. Рахмат. Анан дагы бир неме айтып кетмекмин. Бизди ошо алып келген автодилакага чоң рахмат. Биздин вышта турган Махабат Маткаримова эжеге чоң рахмат. Мен апам Кыргызстанда көрүп аткан болсоңуз. Алла разы болсун. Сиздер бар экенсиздер, биз ушундай компанияга келип, мына ийгиликтүү иштерди баштап, ийгиликтерге жетип атабыз. Мүмкүнчүлүктөргө жетип көрүп атасыздар. Чоң рахмат. Мен дагы кошумчалай келсем, биздин эң улуу урматтуу Махабат Маткаримова эжебиз жана биз мактанган, сыйлап жүргөн Мимоза Маткаримова эжебизге жана ошондой эле старший золотой директорубуз туган эжемдей болуп калды. Өмүркан Маратова эжебизге жана өзүбүздүн директорубуз жана спонсор Матураев автодилакка чоң ыраазычылык билдирем. Биз деле сиздерге окшоп күчтүү лидер болуп чыгыбыз келет. Кудай кааласа. Кудай кааласа рекорд коебуз. Чоң рахмат.